Жакыптын чыгыштагы туугандарына келиши. Башталыш 28-бөлүм 10-аяттан 22-аятка чейин жана 29-бөлүм 1-аяттан 30-аятка чейин. Жакып Беер-шебадан чыгып, Харанга бет алды. Күн батканда бир жерге келип, түнөгөнү токтоду. Ошол жерден бир таш алып, аны жазданып, уктагана жатты. Түшүнө жерден асманга чейин жетип турган бир шаты кирди. Ошол шаты менен периштелер түшүп чыгып жатышкан экен. Шатынын башында жараткан эгенин өзү туруптур. Ал мындай деди: "Мен бабаң Ыбрайымдын Кудайы, Ыскактын Кудайы, жараткан эгеңмин. Сен жаткан жерди сага жана сенин тукумуңа берем. Алар жер бетиндеги кумдай көп болуп, батыш менен чыгышка, түндүк менен түштүккө жайылат да, сен жана сенин тукумуң аркылуу жер жүзүндөгү бардык элдер менин батамды алышат. Мен сени менен биргемин. Кайда барсаң да коргоп, кайра ушул жерге алып келем. Сага берген убадамдын баарын аткарамын. Сени таштап кетпеймин." Жакып ойгонду да, чын эле жараткан эге ушул жерде экен. "Мен муну билбептирмин", деди. Анан коркуп кетип мындай деди: "Бул жүрөк күчүн алган жер экен. Бул Кудайдын турагы, бул асман дарбазасы турбайбы?" деди. Жакып таң эртелеп турду да, башына жаздаган ташты алып, эстелик кылып орнотуп, үстүнө Кудайга атап зайтун майын койду. Анан ал жерди Бейтел деп атады. Мурда ал шаардын аты Лус болчу. Анан Жакып мындай деп ант берди: "Эгер Кудай мени колдосо, бара турган ушул жолумда мени коргосо, жерге нан, керге кийим берсе, атамдын үйүнө аман-эсен алып келсе, анда жараткан эге Кудайым болот. Мен эстелик кылып орноткон мына бул таш Кудайдын үйү болот. Мага бере турганыңдын баарынан сага 1/10 бөлүп берем." Жакып жолун улантып, чыгышта жашагандардын жерине келди. Анан ошол жердеги талаадан кудукту, анын айланасында жуушап жаткан 3 коро койду көрдү. Анткени койлорду ушул кудуктан сугарышчу. Анан оозунда чоң таш бар эле. Койлордун баары ушул кудукка чогулганда, койчулар оозундагы ташты жылдырып, койлорун сугарышчу. Анан ташты кайра мурдагы ордуна кудуктун оозуна жылдырып коюшчу. "Туугандар", деди Жакып аларга, "кайсы жерденсиңер?" "Харанданбыз", деди тигилер. "Нахордун небереси Лабанды тааныйсыңарбы?" "Тааныйбыз." "Ал сак саламат жүрөбү?" "Ооба, сак саламат жүрөт. Тигине кызы Рахила кою менен келатат. Күн эрте го, койлорду чогултчу убакыт боло элек. Сугарып алып, жайытка айдап барбайсыңарбы?" "Койлордун баары келмейин анте албайбыз. Баары келгенде, анан кудуктун оозундагы ташты жылдырып сугарабыз." Жакып алар менен сүйлөшүп турганда, кой кайтарган Рахила атасынын койлору менен келип калды. Жакып тайекеси Лабандын кызы Рахиланы жана тууганынын малын көргөндө, кудуктун оозунан ташты жылдырды да тайекесинин койлорун сугарды. Анан Рахиланы өөп, бакырып ыйлап, өзүн "Атаңдын жээнимин, Рабиганын уулумун" деп тааныштырды. Рахила жүгүрүп барып атасына кабар берди. Лабан жээни Жакып тууралуу угары менен алдынан чуркап тосуп чыгып, кучактап өөп, үйүнө алып келди. Анан Жакып ага баарын айтып берди. Ошондо Лабан: "Ооба, чын эле менин бир боорумсуң", деди. Жакып Лабандын үйүндө бир ай тургандан кийин Лабан ага мындай деди: "Тууганым болгонуң үчүн эле сен мага бекер кызмат кылышың керекпи? Айтчы, кызмат акыңа эмне берейин?" Лабандын 2 кызы болуп, улуусунун аты Лея, кичүүсүнүн аты Рахила эле. Лея көздөрү сүйкүмдүү, Рахила болсо келбети келишип, чырайлуу эле. Жакып Рахилага ашык болуп, ошол үчүн "Кенже кызыңыз Рахила үчүн сизге 7 жыл иштеп берейин", деди Лабан. "Башкага бергенден көрө сага бергеним артык. Меникинде жашай бер", деди. Рахила үчүн Жакып 7 жыл иштеди. Рахиланы жакшы көргөндүктөн бул 7 жыл ал үчүн 7 күндө өтүп кетти. Анан Жакып Лабанга: "Убадалашкан убакыт келди. Колуктумду бериңиз", деди.
Лабан ошол жердеги бүт элди чакырып той берди. Бирок кечинде кызы Леяны алып келип, Жакыптын үстүнө киргизди. Жакып аны менен жатты. Лабан күңү Зилпаны Леяга күн кылып берди. Жакып таң атканда туруп караса, жанында Лея жатыптыр. «Бул эмне кылганыңыз?» деди Жакып Лабанга. «Мен Рахила үчүн кызмат кылбадымбы? Эмнеге мени алдадыңыз?» Лабан: «Сиңдисин эжесинен мурда күйөөгө берген биздин салтта жок. 7 күн той бүткүчө күтө тур. Анан дагы 7 жылдык кызматың үчүн Рахилди да беребиз», деди. Жакып буга көнүп, ошол жума бүткүчө Лея менен болду. Анан Лабан ага кызы Рахиланы да аял кылып берди. Лабан күңү Билханы Рахилага күндүккө берди. Жакып Рахила менен да жатты. Ал Леяга караганда Рахиланы көбүрөөк жакшы көрчү. Ал үчүн Лабанга дагы 7 жыл кызмат кылды. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо. Бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо. Бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com